Ал эми биз бүгүн хит тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Айпери билесизби? Биздин азыр көпчүлүк учурда мырзалар кийип жүргөн джинсы деп коебуз, Ооба. Джинсы шим башында бул чыгарылганда малчыларга жана оор жумуш кылган шахтерлорго чыгарылган экен. Бирок эмнегедир баягы сапатынан улам, ошол эле кездеменин бышыктыгынан улам барып бул кийим сулуулук жака дагы хит болуп, модага айланып кетип, азыркы учурга чейин бул джинсы шим ошондой хит болуп жүрөт. Кайсыл мезгил болбосун, кайсыл учур болбосун, модадан калбаган кийим десек болот, Ал эми кыргыз элинде болсо, илгертен эле баягы азыркы күндө мындан 3-4 жылдардан мурун десек болот, чапандар өтө модага айланды десек болот. Кайрадан кыргыз элинде мурдадан эле бар болчу, бирок азыр жаңыланып, жаңы оймо чиймелер менен дегендей хитке айланган кийим болуп калды десек болот. Ал эми азыр биздин студиябызга келген конокторубуз болсо, чапан эмес, азыркы күндө токума менен болгондо да табигый жакшы нерселерден сонун нерселер жаратып келаткан бизде кол өнөрчүлөр конокто болот. Кол өнөрчү Гүлмира Ахматова жана окуучулары Мерим жана Мария. Кош келиңиздер. Кош келипсиздер. Сиздерди көрүп аябай кубанып турабыз. Кандай сонун кийимдер, Кыргыздын колоритин өчүрбөстөн дагы кийинки келе турган урпакка, азыркы өспүрүмдөргө таанытып, мына кыргыздын кийими момундай болуш керек. Кыргыздын шырылган сиздердин ошол тигип жаткан кийимдериңиздер бир гана кыргыз элине эмес, дүйнө жүзүнө таралыш керек деген бир девиз менен иштеп келатасыздар. Аябай кубанып турабыз. Анда сиздерден сөз баштайлы. Биз мен Ахматова Гүлмира, кол өнөрчү. Ушу кыргыз элибиз илгертеден эле кой менен жакын болуп, ошо койдун жүнүн ийрип, андан кездеме токуп, андан ар кандай буюмдарды жасап келишкен да. Ошонун кээ бир нерселери сакталып, кийиз жасасуу сакталып, ал эми кездеме токуусу жок болуп кеткен. Ошол жок болуп кеткен нерсени биз колго алып, азыр акырындан өзүмдүн шакирттерим менен, өзүмдүн окуучуларым менен ошол жүндү кайрадан баягы илгерки ийик менен ийрип, анан аны кайра кездеме кылып токуп, андан азыркы заманга ылайыктуу кийимдерди жасап жатабыз. Мисалы бир кезде бизде мону одеял деп коебуз. Кадимки эле жамынгыч да бул, Жамынгыч. Бул кыргыздарда мурда телевизор болгон эмес да. Ооба. Алар боз үйгө мындай таар кылып, калың кылып токуп туруп, таар кылып салышчу да. Ал эми азыр биз таар салуунун деле көп кажети жок болуп калды. Заманга жарашачы. Пылесос баары пылесос урунушат, пылесостун урунганда ал жуккан нерсе тартылып кетет да. Баарыбыздын алдыбызда телевизор. Ошондуктан мен ушу ылайыктап ошол таардын негизинде ушу телевизор көргөн апалар, аталар жылуу жамынып отурса деп ушундай кылып кыргыздын оймосун салып, жамынып алып отурган, жамынып алып, же болбосо балдарына жаап отурса деп ушул одеялды чыгардык да. Анан ошондой эле биздин апаларыбыз баары орустун чоң жүндөн токулган жоолуктарын дайыма жамынып алышат. Ооба. Анткени анын арты 3 бурчтуктагы анан мындай ийинен түшө берет да. Ошону эске алып туруп, биз карап мына ушундай жоолукту чыгардык десек болот да. Кыргыздын оюсун салып. Ыңгайлуу 3 бурчтук болгон үчүн бул эч түшпөйт. Муну ар кандай кылып жамынып алса болот, жоолук кылып алса болот. Мунун көп эмелери бар да. Анан бул кээ бир айтат да, бул шалбырап ушуну кантип деп. Анан мындайынан байлап койсо болду бул. Жемпир болуп калат дагы, ар кандай кыймылдаганга туура келет да. Мына ошонун негизинде биз чыгардык. Анан улам изденип, улам жаңы нерсе биз дайыма эмеге выставкаларга катышабыз, көргөзмөлөргө. Анан ошол көргөзмөдө биздин алдыбызга багыт коюлат да мындай. Улам жаңы нерсе чыгыш керек. Элдер да бизден күтүп турат. Улам эмне жаңы чыгар экен деп. Анан ошондуктан улам изденип, элге ылайыктуу мода каяка барат деп ошого карап туруп, улам жаңы нерселерди жасап жатабыз. Ал эми сиздер көптөгөн фестивалдарга барып келесиздер, көптөгөн өлкөлөргө барып келип атасыздар да. Анан ошол жактан көргөн адамдар ушуларды кандай кабыл алып атышат? Таң калуу менен кабыл алып атса керек, Албетте абдан таң калышат, анткени баардыгы эле
фабрикалардын өнүгүшү менен бул колго жасалган нерселер жок болуп баратпайбы? Кээ бир жерлерде баягы кол өнөрчүлүк сакталган жерде билишет, көбүн колго жазадың десе ишенишпейт. Абдан суктанып, анан кээде биз эми бул жактагы баа кымбат, ал жакка барганда ошол баа арзан болуп калат да. Анан дагы кичине кошуп эметип, кымбат сатып атам го деп ойлоносуң. Бирок алар ушуну түшүр дегенден уялып атабыз. Карагылачы, канча бул жерде эмгек бар. Муну жууп, ийрип, жүндүн эле баасы канча деп ушинтип эметкенде сен дагы бир мындай абдан жакшы нерсе жасап атканың өзүңчө сыймыктанат экенсиң да. Абдан түшүнүшөт. Сиз жабынып турганды, мисалы, улуу мундагылар эле кийсе болобу, ыңгайлуубу, жаштар деле кийсе болобу деген суроо келиптир да, эсимде. Булар бардык адамдарга ылайыктуу. Жашка карап. Мисалы, кичинекей балаң бул сенде болсо, сумкаңда болсо, кичинекей балаң уктап калса, жаап койгонго деле болот. Кой, ороп ал. Жаныңда болсо üşүп баратсаң, муну жабынып ал, жамынып ал, жоолук кылып салынып ал. Жолдо кетип баратсаң, тизеңди жаап ал, белиңди бекем бууп ал, баарын ылайыктуу. Биз ошол жактардын баарын карап туруп жасадык да. Сапатынан айтып берсеңиз, кантип жасалат, кандай жиптерден, эмнеден токулат сапат? Бул биздин кыргыздын эле меринос койлорунун жүнү. Меринос деген кыргыз уян койлуу жүндөр да. Ошол койдун жүнүн алып эле биз аларды жуудуруп, тыттырып алып, анан кеминде комсомол ошонун тегерегинде айылдарыбыз бар. Ошол айылдагы эле аялдарыбыз бекер отурбай кышында. Анткени жай келгенде тыштагы иштерге чыгышат да, кышында үйгө отуруп калышат да. Анан үйгө бекер отурбастан балдарын да багып, анан отуруп алып, баягы унутта калган ийикти колдорун алып алышып, мага 1 килограмм жок дене бир айда 1 килограммдан ийирип беришет да. Мына айылдын эле аялдары. Эми 1 сом болсо да, 5 сом болсо да аларга кичине кошумча болуп жардам болот да. Анан ошолор ийирип берет дагы, биз болсо Бишкекке алып келип алып, кайра аларды жууп, анан биздин кездеме токуучу станокторубуз бар. Ошол станокко салып алып, анан биз ушундай эле кылып токуйбуз. Баасы канча турат дейт бул эмгектердин? Эми бул эмгектерибиздин биздики ар кандай 1000ден 10.000ге чейинки оокаттарыбыз бар. Мындай карасаң, андан да ашык болуш керек. Бирок биздин элдин чөнтөгү ага туура келбейт андан өйдөлөткөнгө да. Жөн эле мисалы кездемелерди алып бычып-чычып тигип коюп эле, ошондон эле аябай кымбат кылып сатып атышпайбы? Биздики мына жок нерседен бар нерсени чыгарабыз да. Анан ошо элдерге жетимдүү, жеткиликтүү болсо экен деп аракет кылабыз. Анан алышат. Кээ бири балдарын алат, кээ бири энесин алат, кээ бири аялдарын алат. Ар түрдүү. Эми сиздин окуучуларыңыз туурасында сөз кылалычы. Мери менен Мария, мисалы, жаш экенине карабай, ушундай кол өнөрчүлүккө кызыгып атканы аябай кубандырып атат да. Канча болду силердин үйрөнүп атканыңарга, анан эмне жасап атасыңар азыркы учурда? Биз жалаң гана кездеме токуу менен чектелип калбастан, жакындан бери, бул 1 жыл болду, биз Гүлмире экөөбүз кеңешип, Гүлмире көптөн бери ойлонуп келген, жыгып келе жаткан идеясы экен. Бул өрмөктү кошуп, 100% кездемеден, пахта кездемесинен кийимдер чыгарайлы деп ойлоп келген экен. Ошол идеяны мен жардам берип, экөөбүз чогуу иштеп келе жатабыз. Ошондуктан бул өрмөк жалгыз гана боз үйдө гана эмес, Кыргызстанга биз жаңылык алып келип жатабыз деп. Бул жактан кеткен сайма окшойт. Ооба, терме өрмөк. Жалаң боз үйдө гана эмес, бул көйнөктө дагы колдонуп, ар кандай кылып колдонуп жатабыз. Бул Кыргызстан үчүн биз жаңылык алып келдик деп дагы ойлоп жатабыз. Сиздердин кийген кийимиңиздердин бардыгы өзүңүздөрдүн ошол фабрикаңыздардан жасалган. Өнөрканаңыздардан, Мерим. Мен болсо көбүнчө бул шерсть одежда менен заниматься этем. Шерстяной одежда Гүлмире токуп берет. Мен мындан бычып азыркы заманбап кийимдерге, заманбап кийимдерди өзүнүн үстүндөгүсү эле, өзүнүн тиккен кийими карап коюңуздар. Бул жерде саймасы. Мен токуп, монтип боёп берем. Анан бул ошол кездеменин эмесине эмнеге ылайыктуусуна карап туруп, анан үстүнө кийим тигип атат. Анан мисалы жуугандан кийин кандай болот? Ошол баягы нукура, баягы кездеме
баягы эч кандай синтетика кошулбагандан кийин жуулгандан кийин кирип кетеби же кичирейип калабы же кандай болот ошол жактарын? Туура айтасыз. Жүндү негизи киргизип атып кийсезайбыз да. Ооба. Анан бул дагы ошондой нерсе да. Мисалы бул токулганда аябай жалжырак болуп токулат да, биз жуугандан кийин мындай Тыканыраак болуп калат. Эгер муну дагы бышыра турган болсок, мындан да катуу болуп калат. Ошондуктан мунун бир эки душманы бар да. Көпөлөк, жанакы күбө деп коебуз. Күбө деп коебуз. Ошого жедирбеш керек, ага жедирбеш үчүн муну таза сакташ керек, май кылбаш керек. Анан экинчиси машинкага салбаш керек. Машинкага салганда биз колго баскандай эле, ал дүңкүлдөтүп басканда, ал ары бери барабан айлантканда, анан булунда кенеде эле бир 100 арчыдай болгон нерсе чыгып калышы мүмкүн да. Бирок капкатуу болуп. Колго жууш керек. Ошондуктан муну аяр колго жууш керек. А балким химчисткага бериш керек, Эми химчисткага берсе деле болот. Негизи аяр мамиле кылыш керек да. Эми химчисткага бербей эле чоң тазикти алып жылуу суу куюп 30 градус. Анан порошок таппай калсаң, өзүңдүн эле чач жууган шампунуңду салып туруп эле эзип, анан салып чылап койсоң, бир жарым сааттан кийин кирлери чыгат. Кайра ошо жарым сааттан кийин суунун температурасы кандай градуста болсо, жылуулукта болсо, ошондой жылуулук менен чайкап жайып коюш керек. Мен ойлойм сиздерден. Муну канча көп кыймылдатпаш керек да, канча кыймылдаса. Мен ойлойм сиздерден келип ушул мисалы сиздин кол өнөрчүлүктөн сиздерден чыккан кездемелерди алганда, ошол эле жамгыштарды алганда, мен ойлойм сиздер айтасыздар, кандай кылып жууш керек, эмне кылыш керек, баягы кичинекей болуп калбаш үчүн кандай ыкмаларды биз жазып чаптап коебуз. Бул жаңы болгондуктан биз ушу азыр көргөзмөгө даярданып атабыз. Ошол этикеткаларыбызды азыр чаптап элек. Негизинен аны да кошо чаптап коебуз. Эми жогоруда да СМС билдирүү келди. Үстүңүздөгү жоолук аябай жакты, апама алып берейин деген. Каяктан алсак болот деген суроо келип атат. Мына 3 мартта эки кызым өзүнүн өнөрлөрүн сындап көргөнү конкурска катышкан атышат. Ал жерден булар биздин чыгарган кийимдерди келип көрсө болот. Аутсада болот экен, билеттери сатылып атат дейт. Кыгустага барып кайрылса, ошол жерден билеттерин алса болот. Анан 6-сынан 11-ине чейин спорт биздин жана чоң спорт сарайыбызда жеңил өнөр жайынын көргөзмөсү болот. Биз дайыма жазында, анан күзүндө ошо эки жолу катышып, өзүбүздүн жасаган буюмдарыбызды ошол жакка алып чыгабыз. Ошол жактан келип сатып алса болот. 6-сынан баштап 8-мартка карата барып ошол жерден алса болот да. О, жакшыба. Өтө көп билдирүүлөр келип атат. Анан ошол жоолуктун баасы канча? Жоолуктун баасы 4,5 миң. Мына урматтуу үлгүчүлөр, сиздер ошол спорт сарайында боло турган көргөзмөдөн каалаган, өзүңүздөргө жаккан жоолуктарды кийимдерди алып кетсеңиздер болот экен, Эми мына ушул эмгектерди жаратууда бирөөнү жаратканга канча убакыт керектелет? 1 кило жип 1 айда ирилет деп атпайбызбы? Андан кийин эсептеңиз, биздики баягы бирөө ирип берет, бирөө жууйт, бирөө токуйт, ошондуктан бир могу одеялыбыз бир жок эле дегенде токулуп, момундай оюларды салынып чыкканы менен чачылар. Мисалы, токулганды жүнү ирген башка, токуган башка, чачысын да бирөөбүз жасайбыз, оймосун да бирөөбүз салабыз, кайра башка бирөөбүз. Ушинтип өтүп отуруп бир 2 жумада одеялыбыз даяр болот. Мына. Ал эми сизге окуучу катары мына ушинтип келем дегендер кантип кайрылса болот? Анан аны дагы жөн окутпасаңыз керек, акча төлөнөбү ошол жагын. Мисалы, окуйм дегендер чыгышы мүмкүн да биздин көрүүчүлөр арасынан. Эми билбейм, мен кыздарыман акча сурап үйрөтпөйм. Анткени жөн эле адам келип окубайт да, үйрөнгүсү келбейт да. Ал өзүнө таланты бар, үйрөнүм деген кишилерди мен тескерисинче акча берип окутат болушум керек деп ойлойм. Анткени бул өнөр бизде эмне үчүн бир кезде биздин кыргыз эли абдан өнөрлүү болушкан да. Мына азыркка чейин шырдагын, туш кийиздерин кесип түгөтө албай атабыз. Замандын эмеси менен ал жок болуп кеткен. Ошон үчүн мен кошумчалай кетсем, биз Мерим экөөбүз тең кесибибиз боюнча дизайнербиз. КГУстан бакалавриатын бүтүрүп, гүл мереженин таанышып, жумуштарын көрүп жүргөнбүз. Ошондуктан мен да кол өнөрчүлүгүн үйрөнгүм келип, менден кийин Мерим келди. Ошентип бул Кыргызстан боюнча негизи кол өнөрчүлөр аябай аз. Мындай чоң
кол өнөрчүлүктү ушундай техникаларды үйрөнүп алып кетиш биз үчүн кыргыздын азыркы жаштарына аябай маанилүү деп эсептейм. Ошондуктан мен өзүм да Гүлмира эжеге өзүм таанышып алып таап барып, сизден үйрөнөй, сизден окуучуңуз болоюн деп, ошодон кийин чогуу иштешип калдык деп айтсам болот. Азыр дагы бир кыздар келип үйрөнгүсү келсе, биз күтөбүз. Анткени Гүлмира эже аябай жакшы устат деп айтсак болот. Бүт баарынан башынан баштап айтып берип, жалаң гана кол өнөрчүлүк эмес, жашоодо дагы ар кандай нерселерге сабак кылып үйрөтүп берет деп. Ошондуктан биз өзүбүздүн устатыбыз менен сыймыктанабыз деп айтам. Ооба. Анан бул жакта дагы баягы бизден WhatsApp аркылуу келген билдирүүлөр болуп атат. Мен дагы бул жакта туруп, эмнеге айымдарга эле тигет деп атсам, WhatsApp'тан жазып атышат. Мырзаларга дагы тигесиздерби деп атат. Мырзаларга дагы ылайыктуу кийим кечелер барбы деген суроо келди да. Мырзалар да үстүнө жоолук жамын алса болобу? Мырзалар калпак кийсе болот. Биздин калпагыбыз бар. Анан ошондой эле мойын орогучтарыбыз бар. Азыр кичине бир аз ошол мойын орогучтарыбыз бул жерде жок. Көргөзмөгө да чыкпайт. Анткени мындай баары жасалган, биз муну жасаганда экинчибиз калып калат. Биз чоң ишкана эмеспиз да. Биз кичинекей эле ишканабыз. Азыр бир жанакы эмелерди, окуучуларды да көп ала албаган себебим биздин өнөрканабыз. Мен станокту көбөйтөм деп өнөрканам тар болуп калып, ошону жаңыртып алам деп бузуп салып, анан жанагындай бир азыр кызыл зона деп коет экен, өзүңдүн жериңе өзүң кайра үй сала албай калат экенсиң да. Ошондой эмеге туш келип калып, менин мастерскойум чачылып жатат да. Анан мен эки эле кичинекей комнатада үч кызыбыз мынтип араң мынтип капталыбыздан кирип батып, ишти токтотпоштун максатында иштеп жатабыз да. Анан кеминде азыр мастерской куруп атам. Ошо кеминге барып үйрөнөм дегендер болсо, балким үйрөтөм. Анан астында дагы тигилген бар окшойт, ошону көрсөтүп кетсеңиздер, эмне экен бизге да кызык болуп атат. Бул деле бизде негизги кийим тиккенде көпчүлүк мына бул кызым болсо кесип тигет. Өзүмдүн багытым боюнча мендеги жасалган буюмдар анткени өзүм токуган үчүн ошонун ар бир кесилгени мен бир жеримди кесип алгандай сезилет да. Ошон үчүн ар бир нерсени кеспей кайра ошондон кийим чыгаруу да. Анан көпчүлүк ушу кийимдерибиз эле меники калпагыбыз да эки кат, эки жагынан кийсе, топуларыбыз да эки жагынан кийгендей болуп, кайра мындайынан кетет. Демек муну да тескеринен дагы кайра эки жагынан, эгер тиягы жакпаса биягынан кылып кийгендей болуп. Бир жагы кирип калса кийин жагың. Эми бир жагынан чачы кетет, бир жагынан чачысы жок болот да. Кээ бирөө бир жагынан мындай скромный көрүнгүсү келет, бир жагынан мындай аябай жакшы болуп көрүнгүсү келет, ошондой болуп кетет да. Негизги кийимдерибиз көп кесилбей, бирок кийим тигилет да. Жакшы. Мунусу дагы мына бул жерде да кесилген эмес. Бул кадимки стилдүү үстүгө кийүүчү, Жамын киш сыяктуу экен, бирок жеңдери бар экен. Жеңдери бар. Балеро сыяктуу болуп. Анан аябай жылуу болсо керек, Албетте жүн. Бул жерде канча адамдын сүйүүсү бар. Кой өндүргөн адамдын сүйүүсү бар. Тыткан адам, ийирген адам, токуган адам, жасаган адам. Көп адамдын сүйүүсү бар да. Ошон үчүн бул жүндөн токулган нерселер, колго жасалган нерселер абдан жылуу болот. Эми WhatsApp'тан жогоруда билдирүүлөр келип аткан, региондордо жашаган апаларыбыз кантип алат деп, балким башка жактарда да жасаган жерлериңиздер барбы? Жок, биз азыр ошо кеминден эле Комсомол айылында ошо жанакы ишканабызды жаңы куруп, ошол жактагы аялдарга үйрөтөлү деген. Анткени жибибиз ошол жактан чыгып атат да. Анан эгер алар чакырып келип бизди үйрөт деп өздөрү мүмкүнчүлүк бизге түзүп берсе, үйрөткөнгө даярбыз. Анткени мен дагы өзүм тетиги Лейлектеги Голбай айылына барып, ошол бир Анаркүл деген апа бар, ушул кездеме токууну сактап калган адам да. Ушундай адамдарды баркташ керек, баалаш керек да. Ошол адам бир жолугуп мени үйрөнөт элем десем, мен чакырам кел деди. Бир күн айтты, мен карып баратам, сен кел үйрөнүп ал деп. Мен ошол жака барып, ошо кыргыз элинде кандай кездеме токулган экен, кантип бышырылган экен, мен ошол ападан көрүп келдим да. Анан ал мага жөн гана үйрөткөндөн мен дагы элге мындай эгер чакырып үйрөнөм, менден кеңеш сураса, мен билгенимди айтып берүүгө даярмын. Бизде билдирүү келип калган экен, булар кышка ылайыктуу окшойт, жайында ысып кетпейбизби, жай мезгилине да арналган эмгектер барбы дейт.
жай мезгилине арналган мына бул пахта жүнүнөн биз пахта жүн менен пахтаны экөөнү айкалыштырып тигип атабыз да. Анткени азыр замандын өзүшүнө жараша бул жүндөн аллергия болобуз дегендер бар да. Ошон үчүн ичине пахта кийимдерди тигип, мына бул кызым колго алды. Анан өрмөктү кошуп. Ошол көйнөктөрдү алса болот да. Ушу кызымдын тиккен көйнөгү. Мына. Эң сонун. Мына азыр чечип туруп көргөзүп берейинчи да. Мына. Заманга ылайыктуу. Эми телефонуңарды чөнтөңүргө салып аласыңар дагы, жүрө бересиң. Эң сонун, керемет, ыраазычылык сиздерге. Дагы да болсо сонун эмгектери жаралай берсин, келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз сиздерге. Рахмат.